муниципалдык кызматынын башкаруу системасы жөнүндө онлайн жыйындын программасы боюнча биз 6-да башташыбыз керек эле. Азыр саат 5 мүнөткө кеч баштап атабыз. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз өзү аябай актуалдуу. Азыркы акыркы убакта биз ушул темага аябай көп басым жасап атабыз. Ошондуктан Ош группасы өздөрү инициатива кылып, ушул темада Японияда дагы кандай система экенин, кандай системада иштеп жатканы жөнүндө маалымат берүүнү бизден суранган. Ошон үчүн биз ушул тренингди уюштурууга макул болгонбуз. Анда тренингдин башында общий кандай десем правиланы айтып кетсем, звукту өчүрүп, камераны өчүрүп, презентация болуп аткан учурда угуп, андан эгерде суроо пайда болсо, чатка жазсаңыздар болот. Эгерде өзүңүздөр берем десеңиздер, колду көтөрүү значогу бар, ошону басып, колду көтөрүп, өзүңүздөр түздөн-түз берсеңиздер болот. Программа боюнча азыр биринчи жалпы маалымат берүү, андан кийин доктор Майерге сөз берилет, андан кийин презентацияны баштап, спикерибизге сөз берилет, андан кийин презентацияны баштасак болот. Анда Ханс Сайдел фондунун Борбордук Азиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси доктор Майер, сөз сизге. Rahmat Nargiza, urmatlı bizim stipendiatlar, bitiriciler, urmatlı bizim bugünkü trainer WAF Mirlan Mirza, sizler menen bugün online bolsadagi saksalamat görüşüp turganım abdan kubanıçtamin. Übülünüzdördagi densulukta degen ümittimin. Ülkede bolup çatkan COVID-19 ildetine Karabastan Oş Gruppası özünün işmer dülügün online bolsadagi çürgüsüp çatkandığı abdan kubandırat. Bugünkü online training'in teması Nargiza'da ayıptı. Japonya'da memleketlik çana municipaldik kısmatının başkarı sisteması. Bulaptan gerektiği çana kısıktığı temalardan biri. Bul meseleler barbizga teşelü çana ar birimiz bul turalu kenen düşünük alubus manilü. Bugünkü okulun treneri Tavlaev Mirlan Mirza bul tarmakta bilimi aptan kenen dep oylayım. Oşunduktan bugünkü treningde özünüzde kısıktırgan sorularga çok alasız degen ümittimin. Barınızlarga çemiştü çana paydalı online oku kalayım sizlerge çok rahmat. Чоң рахмат, доктор Майер. Анда тренер боюнча кыскача айтып кетсем, тренердин резюмесин мен сиздер алсаңыздар керек. Назира эже баарына кабар берген, мага жөнөтүлгөн. Ушул тема боюнча аябай билими кенен жана азыркы темага байланыштуу Япониядан алган билими боюнча бөлүшүп кетет. Эгерде сиздерге аябай кызыктуу болсо, өзүнүн личкасына дагы жазып, кийин билсеңиздер болот. Анда сөздүн кезеги бүтүрүүчүлөр тобунун, Кыргызстандагы бүтүрүүчүлөр тобунун спикери Каримов Нургазыга узатам. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ушул онлайн вебинардын катышуучулары, урматтуу доктор Майер, сиздер менен көрүшүп турганыбызга да кубанычтабыз. Бул бүгүнкү ушул онлайн тренингти Ош группасы демилгелеп уюштурган, аларга дагы ийгилик каалайбыз. Мына ушул пандемия болгонуна байланыштуу акыркы убакта ушул Башкаруу академиясынын бүтүрүүчүлөрү ушул фонд тарабынан, академия тарабынан сунушталган көптөгөн ушул онлайн конференцияларга катышып келатат. Бардыгы ушул пайдалуу, бардыгыбызга керектүү семинарлар болуп атат. Мен ойлойм, бул семинардагы ошолордун катарын толуктап, бардыгыбыз үчүн тажрыйба алмашууга мындай бир шарт түзөт деп ойлойм. Биз ушул Мирлан Давлаевке бүгүнкү ушул семинарга алып барышына ийгилик каалайбыз. Ал дагы биздин ушул фонддун Оштогу кечки бөлүмүндө окуп кеткен буга чейин. Бүгүнкү ушул семинардын аты айтып тургандай, ушу Япониядагы
мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча система боюнча айтып берет. Кыргызстан бүгүнкүдөй ушул бүт реформаларга муктаж, саясий реформага, мамлекеттик системадагы реформага муктаж болуп турганда, биз кайсы жактан карап үйрөнөбүз? Ушул Европа мамлекеттери, Япония, Германия, дагы башка өнүккөн мамлекеттердин ушул өнүгүү системасын үйрөнүүгө мындай муктаждык жаралып атат. Ошол системаларды өзүбүздөн барып окуп келген балдардан оозунан угуп үйрөнүү дагы биз үчүн мындай өзгөчө таасирлентет деп ойлойм. Ошон үчүн бардыгыңыздарга ушул семинарга активдүү катышып, суроолоруңузду алып беришин. Ошо рахмат. Чоң рахмат Нургазы байке. Дагы бир эскертип кетчү нерсе, азыр көрүп атам бизге ош эле областынан эмес, Баткен башка областтарында кошулуп атат. Суусар Мукарамова кош келипсиз. Анда бизге азыр технический модератор дагы жазып кетти. Атыңызды, фамилияңызды жана электрондук адресиңизди чатка жазып койсоңуз, анткени биз кийин тест жөнөтөбүз жана электрондук сертификат бергенде сиз менен байланышта болуш үчүн ошол сиздердин маалыматыңыздар керек болот. Анда биз убакытты кармап презентацияны баштасак болот. Мирлан Ильязович, өзүңүздү кыскача тааныштырып жана презентацияңызды баштасаңыз болот. Рахмат чоң. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар жана доктор Майер. Менин атым Мирлан, фамилиям Давляев. Ош шаардык кеңешинде башкы адис юрист кызматында иштеп келем азырда. Буга чейин да АУПКРдин как раз фонд консалтинг эмес демөөрчү менен жардамы менен кечки эмени магистрдик программаны бүтүргөнбүз бул жактан. Андан кийин Японияга да барып да 2 жыл окуп, ушул тармак боюнча негизинен менин багытым мамлекеттик политика болчу да. Анан алган багытым ошол Япониянын жергиликтүү жана мамлекеттик кызматтар боюнча басым жасап, ошол тармакта көбүрөөк маалымат алып келдим. Ошол мен кыскача айтып кетсем. Анда презентация боюнча баштай берейин. Ооба, презентацияңызды баштай бериңиз. Чоң рахмат. Презентация негизинен алганда Япония мамлекетинин жана Япониянын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтары боюнча кызматын башкаруу системасы боюнча сиздерге колдон келишинче толук маалымат бергенге аракет кылам. Анан кыскача биринчи сиздерге Япония жөнүндө маалымат берип кетсем. Жапон мамлекетинде негизинен япондор өздөрүнү айтканда Нихон коку деп, анан Ниппон расмий айта алышат да, бул япондордун өздөрүнчө айтканда алар Ниппон деп айтышат. Япония негизинен алганда 4 аралга бөлүшөт да өздөрү ичинен. Бул деген жогорку Хоккайдо, Хоккайдонун жогорку жагы, анан Ханси деп, мына ортоңкусу, анан Кюши, Шикуку деп, бул ылдый жактары, мына Хирошима тараптарынан. Калкын алсак 99% жапондор өздөрү бир улут деп айтсак болот негизинен алганда. Калкынын саны 127 миллиондон турат азыркы тапта, бирок жыл сайын бир аз азайгандай. Мына кыскача силерге бул жерде картасыны көрсөтүп кеттим. Мына үстүнө жазып турат Хоккайдо жогорку жактагы арал, анан ортоңку арал, ылдыйкы бар, эң түбүндө Фукусима. Фукусима деген эң астыңкы аралды 4кө бөлгөн да. Мамлекеттик башкаруу жөнүндө кыскача Япония негизинен алганда конституциялык монархия мамлекет. Монарх айтканда император тарабынан башкарылат, бирок конституциялык дегенде анын мүмкүнчүлүктөрү конституция менен чектелген. Айтканда полномочиялары чектелген. Анан ал жерде өкмөт башчы негизинен иш алып барат, премьер-министр. Анан 2 палатадан турат парламенти. Бир мыйзам чыгаруучу, анан эл өкүлдөрү сыяктуу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат, ал жерде муниципалдык кызматкерлер көп. Мамлекеттик кызмат өзүнүн берген маалыматында, өзүнүн сайтында негизинен 2ге бөлгөн да. Ал мамлекеттик кызматкерлер, мындай айтканда, госслужащийлар отдельно, мына 341 миң деп турабыз. Анан атайын кызматтар. Атайын кызматкер 3 миң. Бул алардын берген маалыматы. Ошо кадровый служба атайын ошондой брошюра чыгарып, мамлекеттик кызматтар жөнүндө мындай
презентация кылып сыяктуу маалыматты сайтына жайгаштырып турат да, доступный. А муниципалдык кызмат жергиликтүү мамлекеттик это 2 миллион 860 миң деп ал жерге көрсөтөт. Себеби алар бул азайып көбөйүп турат. Муниципалдык булар part time, full time деп айтканда экиге бөлүп иштешет да. Кээ бирки жумуш көп болгондо ошол part timeга адамдарды ала баштайт. Андан кийин кайра азайганда ал азая баштайт да. Анан сиздерге эң бизге кызыктуу болгон бул система кантип ошол муниципалдык жана мамлекеттик кызматка, Япония мамлекети кандай конкурстар менен кабыл алат. Булардын жылы, негизи мамлекети, Япония мамлекетинин жылы апрелден башталат. Мына айткандай, январдан эмес, апрелден башталат да, окуу жылдары дагы, анан негизги жылдын башын булар апрель деп эсептешет да. Ошондо апрелден баштап талапкер, мына жылда апрелде конкурс ачылат. Бул жерге миңдеген жаңы университетти бүткөн, же болбосо башка жумушун котором дегендер ошол документин тапшыра баштайт. Анан ошол этап менен уже жүрө баштайт да, биринчи документтерин полный алышат. Анан ал этап башталганда апрелден башталат. Документ алды, анан тестирлөө болот. Документ алгандан кийин экинчи этапка өтөт. Тестирлөө өткөндөн кийин экинчи этап экзамен эссе жазуу. Мындай айтканда, тестирлөөдөн өткөндөргө биздики сыяктуу эле, биздин система сыяктуу эле, булар эссе жазат. Ошол кайсыл тармакка барат, ошого жараша багытта тема менен эссе жазуу өткөрөт. Ал этаптан ийгиликтүү өткөн талапкерлер жарыя кылат, кимдер өттү. Анан биринчи, экинчи этаптан өткөндөн кийин маектешүү болот. Бул системанын бардыгыны ар бир мамлекет өз алдынча эмес, мамлекеттин деңгээлинде, мына айтканда кадровый служба бардыгыга бирдей тест кылат да, ар бир тармаккачы. Ошон үчүн ал жерде кийин маектешүүдө бардыгы өзүнүн тармагына, кайсыл министрликке тапшыра турган болсо документин, өзүнүн тармагына ошол министрликке барып маектешүүдөн өтө баштайт да. Ал кайсыл жанагы мына этаптардан өткөн кишиге берген документке ылайык ошол министрликке барып маектешүүгө кирет. Ал документи жоктор маектешүүгө кире албайт да. Мындай айтканда, биринчи, экинчи этабыны госкадровый служба алардыкы, Япониянын өздөрү өткөрүп коюшат. Анан ошол өткөндөр гана маектешүүгө министрликке барат да. А министрликте бул жактан көп кишилер болушу мүмкүн. Ал жерде квотага жараша кишини тандап алат. Например, 4 квотасы болгон болсо, место. Бул жерден 6 киши может тесттен өткөн болушу мүмкүн да. 6 кишинин 4-өөн алат. Же болбосо 8 киши болсо жарымын алат. Ошол министрликке маектешүүдөн өткөндөрдү. Анан ийгиликтүү маектешүүдөн өткөндөн кийин аларды дайындайт. Ал бул дайындаганга чейин ошо 1 жыл мөөнөт убакыт өтөт да, кайра апрелге келип, ага дайындалып, апрелден баштап жумушка орношо баштайт. Жумушка орношкон киши кандай карьера менен өсөт? Мына стрелка көрсөткөндөй эле, мына көрүп турасыздар. Бул жерде пирамида кылып койдум мен бул. Жогорку кызматтан жогорусу. Булар мына четтерден кирише албайт конкурска. Бир гана түбүнөн. Түбүнөн дегенде специалист болуп башкы этаптан кирет. Ушул этаптан өтүп киргендер гана мына жогору карап көздөп кетет. Например, мисалга алсак, мына бизде азыр башкача, конечно. Бөлүм башчы болуш үчүн деле бизде конкурска мына сырттан келет да. Мынча стажы болсо, бул келе берет депчи. Буларда андай система жок. Булар ошол биринчи этаптан кирген киши ошол жерден иштеп 2 жыл сайын ротация боло баштайт да. Ошо киргенден кийин ошол кирип отурат. Отургандан кийин анан главный специалист болот, ведущий специалист болот. Ошолор менен маектешип жаналар үйрөтүп, анан акырындап ошол система менен, ошол кирген менен жогору өсө башташат. Киргенден кийин булар окутуу программасын түзүшөт. Ал окутуу кандай жолдор менен окуйт? Жумуштан сырткары окутуу, бул ар бир мамлекеттик кызматкерлердин кампустары бар, колледждери деп коет. Колледждери бар, анан академиялары бар.
академиялар көбүнчө мамлекеттик кызматкерди окутат, колледжде муниципалдык кызматкерди окутат да. Бул ошол жерлерге барып бир жумалык, 10 күндүк, бир айлык ошондой курстар болот. Ошого сырттан окуудан, жумуштан сырткары окуу деп аны ошентип бөлүшөт. Ошол жерде жанагы колледждерде же болбосо академияларда жатып окугандарга ошолорго мындай мүмкүнчүлүктөрү, жаткан жери, тамак ашы бүт уюштурулат. Анан ошол эле учурда жумуш убактысында, бул көбүнчө стажы көбөйүп калгандарга жумуш убактысында да окута баштайт. Обедке чейин жумуш болот, же болбосо обедден кийин бир 2 сааттык ошол эле жумушта отуруп эле, ошол ишканада бир залды даярдап коюшат. Ошол жерде окутуп коет. 2 сааттык окуу болот, же болбосо күнүнө 2 сааттык деп коет, жумуш боло берет, жумуш убагынан определенный 2-ден 4-кө чейин деп коет. Ошол убакта кирип окуп чыгышат. Бул мына local autonomy college деп коет. Бул жерде основной муниципалдык кызматкерлерди окутат. Биз ошол жерге бардык эле. Мына как раз мына киши профессор Ямашита деген. Ал киши ушул мамлекеттик муниципалдык кызмат боюнча аябай тажрыйбасы кенен, өзү да ушул жерде иштеп кеткен киши да. Ушул колледжде муниципалдык кызматкерлерди баягы жумуштан сырткары окутат. Бул жерде бул киши ушу колледждин директору, бул 2 жыл сайын алмашып турат экен. Бул катышкандар ар бир башка мамлекеттерден. Мына ошол класстары. Ошо колледжде ушинтип бөлүп сабак даярдай турган, анда атайын лекция окуй турган класстар бар экен. Бул мамлекеттик ички иштер министрлигинин зданиясы. Мына айтканда ички иштер министрлигинин киреберишиндеги холл. Бул холлдо мына каналдары эмне экен десеңиз, ар бир каналдын бирден эме коюп коюшту да, экран. Эмне үчүн койдуңар деп сураганыбызда, биз ички иштер министрлиги бул семьяда ким кайсыл эме кайсыны берип атат. Ошону көзөмөлдөп турат экен да. Бардык каналдарды болуп аткан иш чараны көрүп турушат экен. Мамлекеттик кызмат бул жерде ротация Японияда аябай өнүккөн. Себеби ар бир кызматкер келгенден кийин 2 жыл сайын милдеттүү түрдө ротация болот. Же жогорку орунга ротация көбүнчө гана окуу болот да, окуунун жыйынтыгы менен же жогорку орунга, же тең кызмат орунуна ротация болот. Бул ротация бир гана мамлекеттик кызмат эмес, муниципалдык кызматка да болот. Например, министрликте иштеген киши мэрияга келип, же болбосо жергиликтүү кызматта, бизде основной мэрия, бул жерде Ош шаарында мэрияда келип иштеши мүмкүн. Ошол эле же болбосо башка Кызылкия шаарына барып деле ротация болуп иштешет экен да. Анан не только бул мамлекеттик кызматкер, даже ошо мамлекеттик окуу жайларга барып, например, ушундай магистрский эме, докторский жактап келгендерди ошол жерде 1-2 жыл профессор кылып иштешет экен. Ошол эле учурда тышкы иштер министрлиги да ротация кылып, консулствода, посольствода иштеп келген кызматкерлер бар экен да. Ошол менен да бир сабагында толук маалымат бердилер. Бул жерде булардын отуруу системасы кызматкер мына чоң кабинет, буларда шеер деп коет экен, бөлүшөт экен кабинеттичи. Бизде жеке-жеке ар бир өзүнчө кабинетте отурушат эми көпчүлүктө. Буларда ошо кабинетти бөлүшөт экен. Мына чоң кабинетте мына жерде директор отурат. Бушта. Мына бул отурган эмени көрсөңөр, бардыгын көзөмөлдөп отурат да. Анан бу жерде орун басары өзүнүн отдел менен, бу жерде ошо директордун баягы основной эме багыты боюнча, юридический багыт боюнча мына начальник отдел болсо, бул жерде ошо отделдин сотрудниктери, кызматкерлери. Бул жерде ошо технический жумуштар боюнча болсо начальник отдел болсо, мына айтканда жардамчысы, бизге начальник отдел. Бул жерде ошол мына отургандар, отургучта бири-бирине карап, ошол отдел өзүндө отурат да. Бирок булардын бардыгы бир кабинетте чоң, мына кабинеттин эмеси. Мына четте баарын көзөмөлдөп турат. Отделдер өзүнүн кызматкерлерин көзөмөлдөп турат да. Анан бир жагынан баягы зданиянын дагы туура пайдаланганга бир эме кылышат.
мүмкүнчүлүк болот да. Кызматкерлердин өз ара байланыштары дегенде, кызматкер булар 3 түрдүү кызматкер кызматка киргенден кийин байланыш болот экен да. Биринчи жетекчи менен кызматкер. Булар как официальный лицо катары, мына айтканда официальный байланыш да, мына айтканда мен жетекчим, бул кызматкер, мындай кылышым керек дегендейчи. Ошол эле учурда бир аз жакыныраак сенпай кохай деп коет экен да. Бул менен жогору кызматта иштеген, бирок бул баягы ага ини сыяктуу байланыш болот экен. Сенпай кохай дегенде ошондой жакындык мененчи. Анан йобун кобун бул группада окуган же болбосо ошол менен мурун бир класс мурун окуган же бир группа мурун окуган болгон байланыш болот экен. Ошолор чогуу иштешет да, ошондой өз ара бири-бирине кичине жакындашуу кызматкерлер иштешүү боюнча. Анан бул мынаны айтып кетпесек болбойт, ошо кадрды ким башкарат дегендей. Кадр кызматы болсо, бул жерде улуттук кадр кызматы органы кызматы деп айтылат экен. Негизинен улуттук кадр бул жерде госкадровый службада, мына айтканда биздин түшүнүк боюнча бул көз карандысыз деп эсептелет экен. Мирбек Кочкорбеков, звукты өчүрө аласызбы? Мирбек Кочкорбеков. Санжар, можете выключить звук Мирбека Кочкорбекова? Да, я отключаю. Не сразу реагирует. Мирлан Ильязович, улантып бериңиз. Улуттук кадр бул мына биздин эле кадр кызматынын милдетин аткарат, негизинен функцияларды. Бирок бул көз карандысыз, мамлекеттик башка өкмөткө мына айтканда көз карандысыздыгы аябай жогору экен да. Мунун жетекчиси 3 кишини шайлашат экен. 3 киши барып, үчөө өз ара кимиси жетекчи болот, анан ошонун чечими менен жетекчиликти бирөөсүнө берет экен. Анан бирөө экөө зам болуп иш аткарат экен да. Буну өкмөт тарабынан парламент макулдугу менен 3 кишинин өкмөт тарабынан дайындалат экен. Бирок бошоткондо императордун макулдугу менен кайра жумушталат экен да. Өкмөт өз эле сразу эле парламентке макулдук албайт экен. Бул жерде жана үчөөнү 3 кишинин 3 менен өкүлү сыяктуу үчөөнү жиберет экен да. Кайра жумушталганда императордун макулдугу менен гана жумушталат экен. Негизинен бул жумуштары окутуу курстарын, анан жана программаларын, окутуу программаларын, мөөнөттөрүн, анан уюштуу иштерин, кантип окутуш керек, кайсыл жерде, жана колледжге, кайсыл академияга ошол жумуштарын, анан кантип жана конкурсту жыйынтыктайт, өткөрүү процедурасын полный ушул улуттук кадр органы көзөмөлдөп ишке ашырат экен. Ошондой эле учурда улуттук мамлекеттик башкаруу институту, бул мына академия управления при президента сыяктуу булардын да өзүнүн институту бар экен. Негизинен бул жана улуттук кадр органынын астындагы мекеме болуп эсептелет. Мына айтканда азыр бизде деле госкадровый службанын астына мына академия при президента биз как раз окутуу боюнча өткөрүп койбодубу? Ошол сыяктуу эле бул дагы ошонун астында институт болуп эсептелет экен. Негизинен мамлекеттик жана муниципалдык кызматкарын окутууга багытталган иш аракеттер аткарат да. Анан ошол эле учурда бул жанагы программалар түзө баштайт. Ошол эле жанагы негизги концепцияны ошол институттан түзө баштайт да. Анан булардын мага аябай жаккан жери, биз атайын барып көрдүк институтка. Бөлүмдөрү бар. Ошол эле өнүккөн мамлекеттердин системаларын дагы анализдейт экен. Ошонун анализ дегенде, например, биз көрдүк, Европаны 3 киши, Американын, Европада жана Германия, Франция, башкаруу как мамлекеттик кызматкерлер кандай иштешет, ал жердеги системаларын изилдеп, кандай өзгөртүүлөр болуп атат, ошодон кайсы пайдалуу нерселерди Япониянын мамлекеттик же муниципалдык кадр кызматына алсак болот деп ошентип изилдешет экен. Анан изилдеп ошол сунуштарын берип турушат экен да, булар аябай жакшы. Эми кыскача болуп калды. Эми суроо берсеңиздер дагы толук маалымат бергенге аракет кылабыз. Чоң рахмат. Мен оюмча негизинен маалымат аябай кызыктуу болду. Азыр бизге Galaxy A10 номер
телефон менен чыгыптыр. Атыңызды, фамилияңызды жазып, же болбосо тааныштырып өтсөңүз, сиз кол көтөрдүңүз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Суроолоруңуздарды чатка дагы жазсаңыздар болот. Адашып баса алган окшойт. Анда ким суроолоруңуздар болсо Мен берсеңиздер суроо берсем болобу? Атыңызды, Болот, фамилияңызды. Болот. Жиде Зоотбекова, Мгм. АУПКРде магистратуранын бүтүрүүчүсүмүн. Мен документтерди дайындадым да, анан кийин немени сурайын дедим эле, жана мисалы азыр мен биринчи турдан өттүм да. Анан кийин жана англис тили боюнча англис тилинин жана курсун сөзсүз өтүш керекпи? Жана англис тилин өткөндөн кийин именно ал жакта эмнени окутат? Түшүнүктүү. Жидайым, сиз мына GDS боюнча суроо берип атасызбы ошондо? Ооба. Хорошо. Ал сиз негизинен азыр долбоорду бердиңиз, документтериңиз өттү. Изилдөө айтканда баягы research боюнча документтериңизди тапшырдыңыз, Ал тапшыргандан кийин бул биринчи тур эмес, биринчи туру качан бүтөт? Бул биринчи тур жанагы документтер менен профессор таанышыш керек. Бул документтерди баарын Японияга жиберет. Жибергенден кийин ошол сиздин проектиңиз, изилдөө проектиңиз ошол профессорго жакса, сизди ал биринчи турдан өттү деп эсептейт. Андан кийин бул жерде жана курс английский деп атпайбы? Ал жерде булардын требованиясы TOEFL PBT paper base ден 410 айтканда 400дөн ашкан балл алышыңыз керек. Бул милдеттүү түрдө. Анын курсуна эгерде английский жогору ылайык келет экен ошо. Эгерде английскийиңиз жогору болсо, например, 410 деле өз негизи аз. Мына 550, 520, чтобы сиз ал жакка барганда кенен англисче сүйлөп, анан англисче кенен жазышыңыз керек да. Ошон үчүн эгерде өзүңүздү мен английскийим толугу менен өзүмө жетишет десеңиз, анын курстарына катышпасаңыз деле болот, эч ким эчтеке дебейт. Ал жерде максат ошо бу английскийсин жогорулатып, мына айтканда 3-тур бүткөнгө чейин ошол жогорку баллды алсын деген максатта ал курстарды уюштурушат. Анан сиз тапшырган университетке дагы бул толук эме да, байланыштуу. Себеби кээ бир университеттер математиканы сөзсүз түрдө талап кылат да. Себеби ал жерде экономика окусаңыз. Анан сиз тандаган башка университет, например, Мейджини тандасаңыз, мындай айтканда, международный отношения башка, например, Хоккайдодо же болбосо Хирошимада кээ бир университеттер, Киотодогу эмелерге калсаңыз, ал жерде математика кээ бирлеринин кереги жок. Анан жана MBA сыяктуу Ритсмеканын экономика жагын тандасаңыз, анда алга математиканы сурайт. Себеби ал жерде ошондой чече турган мисалдар болуп калат да. Анан университетиңиз кайсы? Ошого жараша жооп берейин. Кайсыны тандап аракет кыласыз? Мен дипломатияны тандадым. Международный отношения тандадыңызбы? Международный отношения. Рутсумейканы тандадыңызбы? Кандай? Рутсумейкан деген университетти тандабадыңызбы? Ошону. Анда сизге английскийиңизди бир топ эле жогорулатышыңыз керек. Себеби ал жерде ошо багытыңыз эме болуп атпайбы, международный отношения. Ошол тармакта ал жерде экономика азыраак багыт, бирок эл аралык байланыштар боюнча бир топ айтканда research paper'лерди окуп, же болбосо жанагындай артиклдарды, статьяларды окуп өзүңүздү даярдай бериңиз да. Себеби ал жакка Мен IELTS'ым негизи требованиядан бийик экен да. Анда жакшы экен, бирок ал жерде сизден профессорлордун кээ бир требованиялары жогорураак болуп калат да. Окуп
сизге чоң материалдарды берип коет, анан кыскача бизге презентация кылып бер, түшүнүгүңдү айтып бер деп жанагынчы. Ал жерде не только бул нерсе, research мындай айтканда, сизден изилдеп аткан кантип изилдейсиз? Биринчи research метод окуйсуз, же болбосо research paper кийинки 2 жылга өтөсүз, 2 жылдыкта. Анан сиздин ал жерде биринчи турдан өтүшүңүзгө үчүн негизинен алганда жанагы изилдөө проектиңизди туура жазышыңыз керек да. Эмнени изилдейсиз? Кайсыл методдорду колдоносуз? Урматтуу кейс айтыңыз. Урматтуу Мирлан Ильязович, бул теманы дагы суроолор көп чыгып атат, кол көтөргөндөр да көп болуп атат. Сиздер өзүңүздүн контактыңызды жазып койбойсузбу? Кызыктуу ошондой именно көбүнчө окуу боюнча суроолорду жазса болобу өзүңүзгө дагы? Конечно, болот. Анда бияка жазып койсоңуз общий чаткачы, кийин ошо кызыккандар болсо, биздин дагы госслужбада иштегендер бар да, окугусу келгенчи, ошолор эгерде тапшыргысы келсе, сизден маалымат ала турган болгудай болсунчу дегеним. Анда кийинки кол көтөргөн Каримов Нургазы, сурооңузду берсеңиз болот. Мирлан мырзага менин суроом, жанагы презентацияда азыр айтып өтүп кетти, жанагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге баягы конкурс болгондо атайын квота беришет деп. Мисалы үчүн, ошол конкурстан 6 адам өтсө, эгер 4 квота болгон болсо, ошол 6нын ичинен 4төнү тандап алат деп. Ушул жерде суроо бергим келип атат. Ошондо мына мамлекеттик же муниципалдык кызмат орундарына бирден талапкерди тандап алуу эмес, ошол конкурсту жалпы жарыялайбы? Биринчи суроо да. Анан экинчиси, кадрларды өстүрүү процесси кандай жүрөт, саясаты кандай болот? Мисалы үчүн бизде баягы улуттук кадрлар резерви, ички кадрлар резерви деп азыр неме өткөрүп атышпайбы жанагындай сынактарды? Ушул жагы кандай болот? Кадрларды негизинен кандай кылып өстүрүшөт? Ошол системасы боюнча айтып берсеңиз. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул биздикинде жана айттым го, мамлекеттин ар бир мамлекеттик орган же болбосо кызмат өзүнүн гана квотасына ылайык бизде ошондой жарыялайт да. А бул жерде андай эмес. Бул япондор жалпы жарыялайт. Жалпы мамлекеттик кызматка кирем дегендер өзүнүн багыты менен, финансовый тарапка же болбосо негизинен ал мамлекеттик кызматка общий. Мурун көбүнчө баягы юристтерди алышкан экен. Азыр эми бардык тармактан алып атат. Жалпы жарыялайт. Например, мамлекет айтат, мага примерно 2000 квота, 2000 мамлекеттик кызматкер деп коет. Бирок ал жерге 4000 ошол квотага кириш үчүн 4000, 5000 адам катышат да. Анан ошондон тандалгандар гана ошол местага барышат. Бул өзгөрөт эми, жыл сайын бирөө пенсияга кетет, бирөө жумуштан кетет, ошол сыяктуу эмесе болот. Анан өсүү боюнча бизде улуттук кадр резерв, буларда андай резерв кылышпайт. Булар өскөндө, айттым го жана көрсөткөн, биринчи гана астынан кирет да. Айткандай специалист болуп киресиз, анан дальше 2 жыл сайын сизди ротация кылат. Ротация кылаардан алгын жана окута баштайт, программаны бекитет. Сиздин жөндөмүңүзгө карап, ар бир кишининчи. Программаны бекиткенден кийин, эгер сиз ошол окууларды өтөсүз, ар бирин биринчи жылы 5 жылга чейин алар айтат, бул жаңы кирген, буга окуу көбүрөөк болот. Стажыңыз 5 жыл болгонго чейинчи. Анан окуудан өтүп экзамендерди жыйынтыгы боюнча сизден тест алат дагы. Ошол тесттин бардыгын жанагы кадровый служба булардык өздөрү анализдеп көрөт. Сиздин потенциалыңызды, канчалык даражада күчтүүсүз. Же болсо логикалык жактан. Анан ошого жараша сизди ротация кылат. Эгерде аябай күчтүүрөөк болсоңуз, сизди жогорку кызмат ордуна ротация кылат 2 жыл сайын. Же болбосо дагында сиз кемчилдигиңизди көрсө, ошол эле учурда сизди ошол эле должностка, башка кызматка, начальник отделсизби, ошого тең, например, жана колледждин директорлуги бар да, ошо колледжге сизди директор кылып коюш мүмкүн. Бул тараптан эмеси, опытын айтканда, тажрыйбасы аз экен депчи. Эгерде сиздин английскиңиз жогору, сиз да башка жака Америкага барып окуп келгенсиз, анда сизди ошол тышкы иштер министрлиги дагы ротация кылып коет. Например, Америкада барып консулствода 1-2 жыл иштеп келишиңиз мүмкүн. А сиз мугалимдик тараптан күчтүүрөөк, жанагындай PhD докторуңуз болсо, анда сизди мамлекеттик университетке профессор катары 2 жыл иштеп келсин деп ротация кылып коет да.
мамлекеттик башкаруу боюнча сиздин немеңиз күчтүү болсо, анда сизди жогорку ошол эле министрликтин жогорку должностуна же болбосо башка министрликтин бир эме жогорку эмесине ротация кылышат. Ротация кылып атканда булар сөзсүз түрдө сиздин үй бүлөлүк абалыңызга карайт экен. Эгерден эми жашоодо ар түрдүү эмелер болот экен, кээ бирки кызматкерлердин, например, жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдары болуп калат экен. Андай жерде ротация кылып атканда бардык абалыңызга карашат экен дагы. Эгер андай мүмкүнчүлүгү чектеле турган балдары болсо, аны ошондой окуу жайлары жок жерге ротация кылышпайт экен. Аны эске алышат экен да сөзсүз түрдө. Чтобы барганда сөзсүз түрдө баягындай служебный квартираларды беришет экен. Атайын мамлекет, муниципалитет же болбосо мамлекет тарабынан курулган. Ушул жерден тактап кое турган нерсе да, ошондо биздин Кыргызстанда азыр кызматкерлерди мисалы үчүн баалоо системасы менен, жылдык баалоо, кварталдык баалоо системасы менен өзүнүн жанагы эмгек акысын көбөйтүп, же болбосо ошо жоорлоо, класстык чим берүү жагын карайт да. Ушул жактары кандай болуп атат ошондо? Азыркы биздин система менен булардыкы бир аз айырмаланып турат. Сиз айткан бул мотивация бериш үчүн ошол чинди берип, ошол жыл сайын жанагы финансовый жактан помощь болсун деп бизде шак болуп атпайбы? Булар анын ордуна булар окууду көбүрөөк басым жасап атат дагы, ротация кылып атат да. Окуудун жыйынтыгы менен салыштырмалуу булар потенциалын дагы эске алып атат кишинин. Анан окуудагы билимин да эске алып туруп, мамлекеттен кызыкчылык үчүн жана мамлекеттик орган көп деле мамлекетке зависимый болбогон үчүн булар чечимди мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болсун деп кадрды туура тандаганга жол ачкан мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Чоң рахмат. Аябай кызыктуу талкуу болуп жатат. Ошондо алар ар тарабын карап, шартына дагы билимине карата кадрларды чогултат экен да, Туура пайдаланган кадрдын потенциалын туура пайдаланганга аракет кылынат экен. Кийинки суроо Нурайым Калиловадан келиптир. Саламатсызбы? Англис тилин Кыргызстанда үйрөнүп кеттиңизби жана кайсы деңгээлде деп суроо бериптир. Ооба, англис тилди Кыргызстанда үйрөнгөнмүн. Деңгээл орточо эле болчу. Аракет кылса баарды эле болот го дейм. Мурун биз мектепте да бир аз англискиге басым уклон болгон үчүн көп деле убакыт коротподум үйрөнгөнгө, туурусын айтканда. Чоң рахмат. Кийинки суроо Эркингүл деген катышуучудан келиптир. Саламатсызбы? Мамлекеттик кызматкерлерди кесипкөйлүгүн арттыруу максатын Япониялык жетекчилер кандайча көздөйт деп суроо бериптир. Аларда басым ошол негизи япондордун түшүнүгү бир жумушка киргенден кийин кайра чыкпайт да. Ошол жерде өсөм деген түшүнүк менен. Жөнөкөй эле бул не только мамлекеттик кызмат, частный болсо дагы. Себеби ал жерде частныйда иштегендерге дагы эки тараптуу пенсия берет да, булардын системасычы. Частныйдагы фирмада пенсия берет, мамлекет тарабынан да пенсия берет. Ошон үчүн булар бир жерде иштеп чыкпаганга аракет кылат. Бирок мамлекеттик кызматтагы да иштегендерге акыркы мына 50-30 жылда Япония өздөрү да айтышат, профессорлор мындай басым мындай айтканда өнүктүрүп, жанагыны окутуп, ошодон жана билимини өркүндөткөнгө аябай чоң проекттери бар да. Жанагы институт ошол жерде иштеп атат. Ошол эле кадровый служба жанагынын ар бирине эсептеген. Кадр киргенден баштап биринчи канча окуш керек, сааттары менен, даже курстар, кайсы курстарды алыш керек, ошого чейин көрсөткөн да. Анан кийинки этапка өткөндөн кийин жанагыны не только бул мамлекет окутат, ошол эле учурда анан жогорку мындай айтканда жана сенпай кохай деп айтылып атпайбы? Сенпай деген старший, кохай деген кичинекей. Ошолорду дагы специалист киргенден баштап биринчи катты жазат жанагы сенпайына, мындай айтканда жонан жогоркуга барып текшертет. Ал тууралап берет, анан кийинкисине барып текшертет. Например, специалист жазган катты ведущий да текшерет, главный да текшерет, начальник отдел текшерет дагы, анан ошо кол койгонго жиберет да.
Ошол эле учурда булар бири-бирине ошентип жумушта бардыгы бири-бирине связь болгондон кийин анан которгондо дагы ротация болгондо дагы жана комплекстан мындай айтканда сиз иштеп кетсеңиз сизди баары тааныйт да. Ошо биз жанагы профессор бар эле. Биз профессор менен ошол эле коллежге бардык. Жанагы коллеждин директору биздин көзүбүзчө бир топ ийилип жанагы мындай уважениясына сыйлаганын көрсөттү да. Бул биздин сенпай депчи. Ушундай бири-бирине сыйлап. Анан ошол эле учурда жанагы мамлекет ошончалык жанагы кадрды өстүргөнгө көңүл буруп, окутуп, анан болсунча мындай аларды ротация кылып коюп карабай койбойт экен да, даже көчкөндө дагы эмелерин карайт экен. Көчүрүү жылда апрелдин башында болот атпайбы? Жумуш башы. Ошондо ал апрелдин башында ротация февралда, например, аталган болсо, бул апрелге чейин бана башка бир префектурага көчүп келиш керек экен да. Ал күнү баягы служебный квартира номерлери бүт бар жазылат экен да. Ошол кезде жана көчүргөнгө дагы атайын акчасыны, жол киресини төлөнүп, мамлекет тарабынан каржыланып, мындай өстүргөнгө ошол жерден жана кандай айтсам, не только элди, ошо кызматкерлердин дагы камын аябай жакшы көрүшкөн да. Чоң рахмат. Азыр бул жерге дагы комментарий дагы ыраазычылык каттарды дагы жазып атышат. Рахмат, абдан пайдалуу болду деп Астра деген катышуучу жазыптыр. Эркингүл комментарий жазып кетиптир. Тилекке каршы Кыргызстанда жетекчилер кызматкеринин өнүгүүсүнө кызыктар болбойт деп жазыптыр. Презентацияны сизге ссылка кылып жөнөтөбүз, урматтуу катышуучулар. Аида Мусаева жазыптыр. Суроомду жазуу түрдө бере алам. Презентация кыска болуп калган окшойт. Менин суроом: Японияда канчалык негизде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары автономдуу, канча административдик аймактары бар? Мисалга, бир мэриянын бюджети канча деп суроозаттыр. Аябай жакшы суроо берипсиз. Негизи презентация түгөл эле айтасыз, кыска болду. Эми бул жерде мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын ичинде общий түшүнүк болсун деп эле бердик. Бул жерде сиз айткан делегирование мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү бийликке канчалык деңгээлде өткөрдү дегендей маанилүү суроо берипсиз. Негизинен 47 адашпасам 47 или 48 префектура бар. Префектура дегенде мындай область элестетин. Булардын бюджети 3 этаптуу. Жергиликтүү бийликтерде бюджет, local government деп коет, жергиликтүү башкарууда. Анан эмеде префектурада бул областта бюджет, анан мамлекеттик бюджет. Мамлекет үчөөнө булардын налоговый системасы аябай чоң. Ошол жерде бүт баарын жазып койгон. Кайсыл бюджет, кайсыл этаптарга түшөт. Жергиликтүү бюджет толтура турган налогдор, анан префектурага бөлүнөт келиктер, например, 10% бюджет болгон болсо, ошо налог болгон болсо, ошонун 3% жергиликтүүгө, 5-7% областка, анан кээ бир налогдор республикага түшөт деп 3кө бөлөт да. Анан жергиликтүүлөргө канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүктөр берген. Делегированияны булар аябай бизге караганда бир топ эле алды да. Себеби пожарный бизде азыр мамлекеттик МЧС карайт. Буну жергиликтүүгө өткөрүп берип койгон. Мына скорый помощь ошол пожарныйдын ичинде жергиликтүүгө өткөрүп делегировать этип берип койгон. Булар ошол жергиликтүүнүн бюджети менен ошолор жашашат. Анан жергиликтүүгө булар ушунчалык бир аз эме кылган. Например, мен жашаган жерде Чиба деп коет, Чиба кент. Мен айтканда Чиба областында четинде жашайт элек, Ичикава деген шаарда. Анан биз жаныбызда Токио менен чек ара элек да. Токионун шаары менен ошо Ичикава шаарынын ортосунда бир больницага курушкан да. Бул экөөнө тең тиешелүү. Көрсө алар эки тараптын эгер бюджети жетпей баратса, экөө биригип туруп, бюджетинен экөө кошуп, ортодо бир чоң эме салышкан да. Мындай айтканда больница салышкан, аябай чоң. Бири-бирине жардам берип. Ооба, бири-бирине жардам берип. Анан чоң шаарлар Токиодо өзүнчө жеке өзгөчө статус берилген Токиого. Анын ичинде 24 шаар бар. 24 саат өздөрүнүн депутаттары, өздөрүнүн бул муниципалитет
деп айтып коюшат. Алар деле сиз сыяктуу жергиликтүү бийлик. Алардын өзүнүн бюджеттери бар. Эми, конечно, баягы өнүккөн мамлекетте бюджет чоң. Кичинекей эле бир шаар бар эле биздин жаныбызда, Ураяцу деген. Анын бюджети болгону кичинекей эле шаар. Бул жагы 4 километр, ал жагы 4 километр. Бюджети биздин Кыргызстан менен даже көп да. Жана шаарчы. Кичинекей эле шаар. Себеби анын жанында жанагы Диснейленд ошонун территориясында болчу. Аябай көп түшөт. Налогтор аябай көп. Себеби бизде азыр налог жок да, ал жерде шап келип туруп, биздин мамлекеттин налогун карасаңыз жок экен дейсиз. Эмне үчүн бюджет түшпөй жатат десе, себеби ошол жашаганыңыз үчүн ошол жерде кирешеңиз $10,000 ашса 10% налог төлөйсүз. Анан налогтордун түрлөрүн алганда жергиликтүү түшө турган эмне үчүн мынчалык бюджети көп экен деп анализдерин аларда бирөөгө дарственный кылып бизде өткөрүп коебуз. Же болбосо атадан балага калды деп үйлөрдө берип коет да, по наследству. Ал жерде бирөөгө бирдеме дарс албайт экенсиз. Мамлекет ошону сиз бирөөгө белек катары бере турган зданиянын мамлекет эмесин чыгарат экен. Стоимостун. Анан эгерде ал кымбат болсо, налог 0%дан 45%га чейин жогорулайт экен. Эгер $1 миллион квартира болсо, ага 45% налог төлөйт экенсиз. Анан кирешеңизге жараша налог көтөрүлөт экен. Эгер зарплатаңыз 10.000 жетпеген болсо, налог төлөбөйт экенсиз да. 15.000 ашкандан кийин 5%, 20.000 ашса, пример 10%, 50.000 алса 15%, уже пайыз да көбөйүшөт экен да. 100.000 алсаңыз, анда 40% налог төлөйт экенсиз да. Мындай айтканда 40.000 сом налог төлөп коет экенсиз. Ошондо булардыкы акчаң көбөйгөн сайын налогуң да көбөйөт экен да. Ошол эсептен алардын бюджети бир топ жогору экен бизге салыштырмалуу. Жана бизде алардын налогторунун санын көрүп, бизге келип карап, бизде налог төлөбөйт экен, элде жашоо жеңил экен деп калат экенсиз. Бизде деле бирок налогдун баасы ошо алган айлыгынын өлчөмүнө жараша бөлүнөт да. Ошон үчүн аз да. Бизде процент бир эле да, 20% пример да. Мамлекеттик кызматтар 20%, не? 10% киреше налог деген болсо, 10% соцфондко. Аларда эгерде сиз, например, биз мамлекеттик кызматкерлер, аларда ошол 20% 45%га чейин көтөрүлөт экен да. Түшүнүктүү. Кирешеңизге жараша. Эгерде сиз мамлекеттик кызмат специалист 10.000 акча алган болсо, ага налог төлөбөйт экен. Ошол 10.000 алып көтөрөт экен. Анда кийинки суроо кол көтөрүптүр. Бексултан Кеңеш уулу деген катышуучу. Бексултан Кеңеш уулу, сөз сизде. Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен суроо берейин дегеним, ал жакта Японияда тейлөө кызматтары, башкача айтканда мына энергетика системасы, анан мына тазалык, газ, ушул системалар гос кызматкерге киреби, мамлекеттик кызматкерге киреби экен, анан кийин ал жакта тарифтер. Ал жакта менин билишимге караганда көбүнчө АЭСтер, мына энергетика, мен өзүм кесибим энергетика болгон үчүн ошого кызыгып атам да. Ошол жактары кандай экен, ошол боюнча маалымат берип кетсеңиз болобу? Саламатсызбы? Аябай жакшы суроолор болду. Булар биз жашаган шаарда газды деле частный фирмага берип коюшуптур да. Анан электр энергия дагы бөлүнүп ар тарамак буларда жанагындай фирмаларга бир топ эме кылышыптыр да. Мамлекеттик кызматкер болуп эсептелбейт экен, себеби частный фирмаларга бөлүп берген үчүн тейлеген частный фирмалар экен. Анан тазалыкты мен көрбөдүм иштеп, шүкүр жүргөндөрдүчү ал жерде. Андай чаң жок экен ал жерде. Анан бир гана эмелерди көрдүм, баягындай ажатканаларды күнүнө тазалайт элем. Бесплатный болчу, платный ажаткана жок болчу. Аны ошол эменин part time дейт, мындай айтканда, жумасына 28 саатка чейин иштеген болот экен. Күнүнө 4 саат. Ооба, күнүнө 4 саат, 3 саат ошол жумушка жараша эме кылышат экен. Бул жергиликтүү мындай айтканда сити-холл деп коюшат. Жергиликтүү бийлик, биздин мэрия сыяктуу ошолордун ишканаларынан бөлүп ошентип тазалап турат экен. Ошол бардык мындай коомдук жайларда бар эле. Анан мына газдын тарифтери боюнча, булар газды, электр энергияны көп колдонсо, тарифи азаят эле да, бирок бизге салыштырмалуу кымбат. Например, мен колдонгон жерде аябай көп колдонсом, 500 сом жаккан болсом, ал жерде 110
$120 чейин жаккан күндөр болду, светтичи. Мгм. Анын киловатты бизге караганда бир канча эсеге көп да. Жок дегенде үнөмдөгөндө эле бир $30 келип калчу да. Газ деле ошондо кубу бизге караганда бир топ көп. Анан газды көбүрөөк колдонсоң, бир аз тариф азаят эле да. Чоң рахмат. Кийинки жанагы окууга тапшырып кетүү боюнча окшойт суроо. Нурайым Калилова деп балдарды да алып кетсе болобу жана кандай алып кетсе болот деп суроо бериптир. Балдарды алып кетсе болот. Биринчи өзүңүз барышыңыз керек. Анан 3 айдан кийин алар айтышат. 3 айдан кийин документтерди тапшырасыз дейт. Себеби ал 3 айга чейин жанагы кирешеңиз, айтканда scholarship, стипендияны жайка ошол жактан бериш керек да. Мындай мынчадан стипендия алат, мынча акчасы бар дегендей кылып документ берет сурасаңыз. Анан кийин ошол документтерди алып, ал жактан окуп атат, жашап атат деген адрестер боюнча документтерди беришет. Ал оңой эле. Аларды алып, анан бул жактан жибересиз. Анан посольстводон барып алышат. Рахмат. Кийинки суроо Махабат жазыптыр. Саламатсызбы? Коррупция маселеси жок бекен деп. Ал жерде бизде бир сабак бар эле, Japanese Society деген, аябай кызык сабак эле. Япониянын кантип ошол даражага келгени да, мындай айтканда. Буга чейин деле кандай болгон Япония, анан азыр кандай дегенди да. Кызык ошол сабакты алып көрөлүчү деп эме кылдык. Анан ошол бир мугалим бар эле. Сасаки деген, аябай мындай тамашалап, анан эмелик ачык көңүл болчу. Айтат да, силер ойлоп атасыңар, Япония ушундай даражага мурундан ушундай болчу дегенсипчи. Айтат, мен чоң атам бар дейт да, 80-90 чыгып калган дейт. Азыр деле келет машинада жүрүп, мындай суу ичип калсак, айнек түшүрүп, ыргытып коет дейт да, айнектенчи. Бул ошол эмеден жашоодон элдин талабы менен өзгөргөн дейт да. Элдин талабы менен. Мурун бизде деле ошол силерге көргөндөй эле мусорлар төгүлөт эле дейт. Анан ошол жерге элдер чыгып, ошол мусорлар төгүлбөй, анан мусорообрабатывающий жанагы эмелер ачыла баштаган дейт, өнүккөн сайын. Анан коррупцияны ошол киши айтып берди. Коррупция мамлекетти жөнөкөй жарандар тейлөө тармагында жок деп айтсак болот да. Мамлекет жөнөкөй жарандар тейлөө тармагында. Коррупция болгон болсо дейт, бул жогорку жерде бир гана жанагы ал жерде партийный системада эмени айтат да, ачык айтат эле да ал киши да. Премьер-министрди шайлап атканда коррупция болушу мүмкүн дейт да. Жанагы жерде. Чоң партиялардын арасында соода болгондо гана коррупция болушу мүмкүн дейт. А так мен көргөндө дагы мындай жөнөкөй тейлөө тармагында аябай мындай Кыргызстанда көрбөгөн сыйды ошол жердеги госслужбанын кызматкерлеринен көрөсүз да. Мындай ийилип, келдиңизби, кеттиңиз, даже переводчиктер бесплатно иштешет. Жанда чуркап, англисче которуп беришип, кечке мындай ийкенишип, туура эмес кылып койсо аябай кечирим сурашып, өздөрүнчө жаман болушуп. Бир топ башкача да, башка дүйнөгө келгендей болосуз. Ал жерге барсаңыз. Чоң рахмат. Кийинки суроо Кубанычбек Акимов бериптир. Саламатсызбы? Кадрларды тандоодо бош кызмат орундарына кызматкерлерди алууда тааныш билиш коррупция деген болот бекен деп жазыптыр. Жакшы суроо экен, бизге деле. Жок, андай эме болбойт экен да. Ал жерде жанагындай тесттен, анан собеседованиядан өткөндөн киши кылам, анан барып университеттен эмелерден министрликтен барып жолугат, собеседованияга кирет экен да. Эгерде ал тесттен өтпөсөңүз, сиз эч кандай жумушка албайт экен. Айтканда, билимине жараша, ал жерде сиз кайсыл тармакты тандасаңыз, ошого жараша суроолор болот экен да. Тесттер болот экен, эси болот экен. Ошол жанагы тесттерден өтмөйүнчө, ал сиздин жерге барып собеседованияга кире албайсыз да. Чоң рахмат. Кийинки суроо Эркингүл деген катышуучудан келиптир. Рахмат, негизи бүтүрүүчүлөрдөн чет өлкөгө кеткендиги бизге чоң сыймык деп комментарий жазыптыр. Темиркан деген катышуучудан саламатсызбы? Айыл өкмөтүнүн башчысы кандай тартипте шайланат экен деп суроо uzatыптыр. Айыл өкмөт деп элем, ал жерде шаар деп коелу. Шаарга ал жерде көбүнчө айтканда, шаарлардын жетекчилерине шайлоо иретинде шайлашат экен.
жергиликтүү тургундар жергиликтүү тургундар шайлайт экен да. Анан парламенттик жана жөнөкөй шайлоо болгондо буларда мына биздикиндей баннерлер, чоң баннерлер жок. Буларга мындай парктарга, чет адам көп турган жерлерге мына чоң таблица сыяктуу жаңы эме коюп коюшат экен, временный болчу. Анан ошол жерде мындай А4 баткыдай чызып 1 2 3 деп жазып коет экен да. Мынекенде башына таң калдым эле. Кийин көрсө ошол кандидаттардын сүрөттөрүн ошол жерге эле чаптайт экен. А4 бумаганы ичинде. Сүрөтүн ошол жерге эле чаптап коет экен да. Номерин жазып, ошо бүт ошонун бир местагы ошо бир сүрөт чапталат экен. Анан көчөдө мында биздикиндей чоң баннер жок, реклама кылган. Анан мага таң калышуусу ошол кандидат деди. Анан как раз ошол боюнча бир видеода көрүп эме кылдык эле сабакта. Шайлоо кандай процесс жүрөт депчи. Анан метродон чыгып баратсам, бир киши сүйлөйт быдылдапчы, аны уккан киши жок. Анан бизде жана кичине акыл эме болуп калса чыгып ырдап бийлейт го. Сүйлөп кишилергечи ошентип эле сүйлөйт, жана эч ким укпайт. Элдин баары үйүнө баратат. Көрсө ошол кандидат экен. Посткочу. А биздикинде элдер чогулуп митинг деле болбойт экен. Эме кылышпайт экен. Анан элдер көп болгон үчүн баягы сүйлөй берет экен, жана өтүп уккан угуп коет экен, колунан эмесин жанагындай кичине брошюрасын алып коет экен, андай кылам, мындай кылам деп сүйлөй берет экен. Шайлоо убагында биздикинде көп ажиотаж билинбейт экен да, бул. Күнүмдүк турмушта эле өтө берет экен деп агитациясын көчөгө чыгып алып эле мындай чоң эмес, бир жанагындай микрофону кармайт экен. Жанында 5-6 киши ар жерге барып эме кылат экен. Анан мындай машина менен чыгып шаарда ошол жерде айланышып, элдерге мынтип слогандарды айтышып, мындай биздикинде көп ажиотаж эме болбой эле, жеңил эле. Анан болсунча мындай тең мүмкүнчүлүк бергенге аракет кылат экен да. Мындай бай акчасы көп болсо көп чоң баннер илме дегенелер жок экен. Чоң рахмат. Стипендия менен жашоо кечирсе болобу же кошумча иштөө керекпи деп суроо бериптир. Эми өзүңүз барсаңыз стипендия жетет толугу менен. Даже ашып деле калат, мындай үнөмдөсөңүз. Себеби ал жерде сизге, например, 140 000 стипендия берет. Анан 35 000 жана атайын студенттерге общежитиялар бар. 35 000 ал кармап калат. Анан жеп ичкен жол керет, кеңири эле жетет. Чоң рахмат. Махабат бериптир. Кадр маселеси боюнча сиз айтып кеткен деңгээлде жетүү үчүн Кыргызстанга кандай сунуштарды айтат элеңиз дептир. Ушул жакшы маселе. Аябай жакшы да суроо. Негизинен ал жерде бир топ бекер жүрпөгөй анализдеп, япондордун баскан турганын көргөндө биз кадрды эмес, биринчи балдарды, мындай жаңы төрөлгөн балдарды тарбиялашыбыз керек экен да. Себеби мынтип карап турсаңыз, бир японец жумуш жасаганда, үйүнө ремонт кылсын, же болбосо башка нерсе кылсын, жанындагы кишилерге зыян бербегенге аракет кылат экен да. Ошолго бирөөгө өзүнүн жумушун жасап атып бирөөгө зыян берсе, ал киши жаман болот экен да. Мындайтын ички совестин ичинен жаман болуп, мен ушундай кылып койдум депчи. Ремонт кылат, жанында машина турса, машинанын сыртын жабып, же болбосо үйдөн такылдатып мен өтүпчү. Эгерде сиз биздин негизги психологиябызды айтканда көз карашыбыз өзгөрмөйүнчө, кадр маселесин өнүктүрүү бир аз оор болот экен да. Себеби качан ошол киши мамлекетке кызмат кылам, мамлекетти өнүктүрөм, бирөөнүн айтканда мүлкүнө көз салбайм. Жоксо мамлекеттин мүлкүнө көз салбайм, мамлекеттин эмесин эчтеке албайм, өзүм мындай иштеп эме кылам деген бир деңгээлге жетмейинче, ал канчалык системаны өзгөртсөк деле ийгиликке жетпейт экенбиз да. Айтканда, жаман система болсо дагы жакшы адамдар болсо ийгилик болот экен да. Ал жакшы система болуп, биздин түшүнүгүбүз өзгөрбөсө, ал жерде биз ийгилик жарата албайт экенбиз. Алло. Кечиресиздер, микрофонду кийгизбей калдым. Анда ошол биринчи приоритет адамдык сапат, адамдык мамиле, андан кийин билимге басым жасалат экен да. Бул деле ошол бир тараптан билим. Мындай айтканда, алар садиктен баштайт экен да. Баягы жаш баланы мен кызым барганда, садикке барып көрдүк. Анын самостоятельность, өзүнө кылган иштерини
мектепте болсун, ошол коомго кандай жанагы жумуш кылышты, ошол эле учурда мектепте жанагы налог боюнча түшүнүк. Бул азыр бизде мектепти бүткөн киши налог эмне десең төлөйт деп коет бүттү. Ал налог кайдан келип, каяка түшүп, каяка иштелет. Ошонун бүт баарыны ошол мектептен, садиктен түшүндүрүп пример да, бир жөнөкөй бир тарап. Анан ошол эле учурда менин кичинекей кызым болсо, например, 1,5-2 жашында барды садигине. Садикте жана жер титиресе эмне кылат? Башына жанагыдан кийгизип, үйрөтүп, ошол жерден баштап үйрөтөт да баардык нерсеничи. Анан кандай көз караш менен кетишти. Эгерде биз ошондой системада биз мектептен же садиктен ошону тарбиялап барсак, азыр эми көчөгө чыксаң баарыңыздар көрөсүз. Домдун алды мусор. Неге? Чоң киши биринчи ошо мусор таштайт да, ачып туруп, конфетин алат да, мына таштап кой деп таштап коет. Ал жерде көчөдө бир мусор жок. Даже мусор болуп калса, көчөдө киши алып ошону ташкарыга таштап коет да. Үйүнүн алдында чоң кишилерчи. Аны көргөн бала, конечно, мусор таштабаганга аракет кылат. Бул деген таза шаар. Ошо бул бир эле пример да, анан бир канча нерселер бар. Анан ал жерде жанагы коррупция боюнча да ошол мектепте окуп жүргөндө үйрөтүп атат. Апар налог үйдө көрсөтүп, себеби биз атайын налог боюнча сабак алдым эле. Ошо барып көрсөттүк, анан ал жерде ошол мектептерди чакырат экен, класстарына келет экен да, келип экскурсия кылып, кыскача түшүнүк берип, анан ошол эле учурда жана налогдун акча уурдагандарды кармаган жөнүндө сүрөттөрү бар экен, кимдин үйүнөн, подвалынан акча тапкан, ким налогдон качкан боюнча маалымат берип, анан ошол жерде жана налог каяктан келип, анан кандай иштелет, кандай мамлекеттин пайдасыга кылат, силер ушуну төлөп кандай мамлекетке салым кошосуңар, ошол түшүнүктөрдү бере баштайт экен да. Чоң рахмат. Азыр бизге Ысакбек деген катышуучубуз да кол көтөргөн болчу. Ысакбек, суроо берсеңиз болот. Саламатсыздарбы бүгүнкү катышуучулар. Менин суроом баяндамачыга, Японияда жанагы мамлекеттик кызматкерлерге кандай стимулдар бар экен и негизги налогдун түрлөрү, кандай налогдун түрлөрү бар экен Японияда? Ушуларга кызыгып көрдүңүзбү? Саламатчылык, аябай жакшы суроо. Японияда мамлекеттик кызматкерлерге жакшы стимулдар бар экен. Аны колдон келишинче ашыкча чыгымдан азайтып, анан окутуп, жогорку местага, эгер аракети жакшы болсо, жогорку местага сунушташып, ротация кылып, эгерде сиз тилди да жакшы билсеңиз, анда чет мамлекетке чейин жиберип окутат экен. Конкурс биз сыяктуу эле, ЖДС сыяктуу эле конкурстар Америка 90 бала окутуп берет экен жылына. Англия 80 бала окутат экен. Ошон өнүккөн аларга ошентип бул 70-69 жылдан бери ошентип окутуп келет экен. Ал окуп келгендер, эгер жакшы окуп келгендер магистерский программалар менен окуп келишет экен. Андан кийин докторский программага барышкандар бар экен. Андан эгерде ал жакшы болсо, анан университеттерге, айлык дагы да көп жерге. Анан ал жерде мамлекеттик кызматта иштеген мындай гордость экен да. Бир тамашалап айтып койду да, менин 2 уулум бар дейт да. Эгерде бирөөсү кыз болгондо мага көп жуучу келмек дейт. Кызыма дейт. Атасы мамлекеттик органда иштеп, ошентип тамашалашат. Налогдун түрү аябай көп. Кээ бирки чоң шаарларда ошо жашаган үчүн налог берет. Подоходный налогдор дагы эле ошол учурда сизге жана үйдү имуществоны өткөрүп атканда дарственный кыласызбы, ага налог. Ал налог эмеге жараша, госоценка кылгандан кийин үйдүн кымбат арзандыгына жараша налог төлөйсүз. Ал проценти өсөт экен да налогдунчу. Эгерде арзан аябай эле эме болсо, налог төлөнбөйт экен. Анан баягы чоң шаарларда болсо, ал процент ошо 45%ка чейин налог өсөт экен. Даже азыр бизде бул деле бир чоң коррупционный схемага мүмкүнчүлүк мамлекет берип атат. Например, үйлөрдү дарственный кылып бекер өткөрүп коет, же болбосо атадан балага калтырып коет, же болбосо жанагындай бир топ жолдор менен өткөрөт да. Аларда ошолордун баарына налог коюп коюптур да. Анан аны оценканы мамлекет өзү оценка кылып туруп, анан налогун төлөп, оформление кылып берет да. Бардык нерсеге налог бар да. Ошондо налог аркылуу коррупцияны да кыскартканга аракет кылышыптыр да. Ооба. Себеби азыр акчасы көп пример да. Үйдү сатып алам десе, ага
кымбат үй алып берет да. Ал кымбат үйгө налог кымбат. 1 миллион доллар үй болсо, анын 45%-ын төлөгүңүздөр. 450 миң. Долларды мамлекетке төлөп коет экен да. Бул да ошо коррупциянын алдын алуунун бир жакшы ыкмасы экен да. Ооба. Рахмат. Чоң рахмат. Андан кийинки дагы комментарий, суроо катары Манас Каримов бериптир. Чет өлкөдө окуп келген жаштар биздин өлкөдө кандай кабыл алынып жатат? Чыныгы иш жүзүндө кандай артыкчылык берилет? Канчалык деңгээлде колдоого ээ болуп жатышат деп суроолорду бериптир. Кантип айтсам? Бул жерде кээ бир учурларда мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн. Эгерде кандайдыр ошол окуп келди деп ошол сиз билген тарап, например, отделден отделге которгонго, например, английский билет экен деп международный отделге же болбосо башка бир тармакка которгонго пайдасы тийиши мүмкүн. Анан чисто мына жакта окуп келди же болбосо мындай кылды, мындай кылабыз, көтөрөбүз, мындай бенефиттери же болбосо мүмкүнчүлүк беребиз деген конкретно жазылган эмес. Анан ал дагы ошол жетекчиден байланыштуу да. Эгерде ушул боюнча сизди эме кылса, кандай айтсам, ошол жерде көрсө, бизде деле, например, ротация кылганда болот. Сизге которуп, например, башка бош местага биздин мыйзам деле жол берет. Например, министрликке которуп койсо деле болот, жергиликтүү бийликтен. Эми сиз ошол жакка иштейм десеңиз. Эми ачык бир нерсени айтыш кыйын. Туура айтасыз. Кечегиде бизде дагы ушул эле сиз айтып кеткен презентация Кыргызстандагы кандай процесстер менен жүрөт, ошол боюнча кадр кызматынын бизде Калыбек Кеңешевич да презентация кылып кеткен. Анда ал айтты, сиз айткандай, бизде деле жана пирамида системасы колдонулат да. Биринчиден жөнөкөй специалист болуп кирип, анан акырындан көтөрүлөт деп айтты да. Бирок тилекке каршы бизде Кыргызстанда көтөрүлүү тааныш билиш, тууган урук болуп кетет көбүнчө. Ачык элечи. Анда дагы суроо түшүптү да, мисалы чет өлкөдөн окунуп бүтүп келген аябай күчтүү кадр болсо, ага Кыргызстанда мындай жакшы жумуш орду берилеби десе, ал жок, ошо специалист болуп, жөнөкөй болуп кирип, ал жерде 1-2 жыл иштеп, андан кийин өнүгө алат деген суроо берилди да. Ошого сиз кандай карайсыз? Мисалы, сиз окуп келдиңиз, билимиңиз аябай жогору, билесиз, ар тараптуу, анан мындай жаңы эле өзүбүздөн бүткөн, бакалавр бүткөн дагы бир специалист, экөөңүздөр бир жумушка кирип, бирдей башташыңыздар керек. Ушул нерсени кандай карайсыз? Эми дегенде бир жагынан эмес, например, мен чет өлкөдө окуп келишим мүмкүн, эгерде мен деле ошо бакалаврды бүтүп келсем да. Ал университет менен биздин университет ал деле аты тең да, айтканда. Мен башка тармактан көбүрөөк билим алышым мүмкүн. Бирок ал деле бакалавр диплом бар, мен деле бакалавр дипломум бар да. Анан ал университеттер мындан жогору турат, же болбосо мындай деп айтыш туура эмес, туура эмес болуп калат да. Мен деле ошол бирдей диплом менен келдикпи, бирдей диплом менен бирдей башташыбызбы? Ошондо сиз дагы ошол эле системаны колдойсуз? Эгерде мындай деп колдосок болот, эгерде мамлекет тарабынан окуп келсе, стажы бар, например, мамлекет мынтип колдоп атат да. Японияга, Кореяга жумуштар эмелерге, алардын Америкага ана Фулбрайт пример толтурат да. Англияга, Германияга, например, барып келсе болот кээ бир эмелер менен. Көбүнчө мамлекет тарап жибергенде алар стаж требует этет. 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл стажы болсун дейт. Көрдүңүзбү? Стажы болсун деп требует этет дагы. Эгерде ошол стаж болгондон кийин сиз окуган убакта стажыңыз кетет. Бирок айлыгыңыз да кетиш керек, бирок бизде кетирбейт да. Башка мамлекеттер айлыгын да кетет. Айлыгын да берет, стажы да кетет. Анан сиз 5 жыл стаж менен барып, ал жака 2 жыл же 3 жыл окуп кетсеңиз, сиздин стажыңыз 7-8 жыл болобу? Ооба. Болгондон кийин башка мамлекеттерде, например, Бангладеште окуп жүргөн балдар бар эле, аларда даже ротация болуп, жогорку кызматка да өзү жок болсо дагы должносту көтөрүлө берет эле. Барганда, например, мурун зам болсо, башка начальник болуп калат эле. Мен айтканым, азыр бизге ал жөнөкөй бакалаврды окуп келсе, и так эле специалист болуп кирет да, себеби анын стажы жок. Ал туура эле
А бирок өзү окуткан кадрларын колдош керек да, бул система өзгөрүш керек ошол жагын. Мамлекет өзү жиберген кадрларына кайра жумуш берип, жогорку эмеге өзү ошонун системасы бизде жок болуп атат азыр. Туура айтасыз. Каримов Нургазы дагы колуңузду көтөргөнсүз, ошо сизге сөз берсек. Нургазы Каримов. Айлык өкмөттөр салыштырмачылыктарын айтып өтсөңүз да, мисалы үчүн былтыр биз Германия мамлекетине барганда ушул айлык өкмөттөрдө 6000ге кызматка жетишүүсү бүт бардыгы эске алынган экен да. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда 2000 адамдан турган айлык өкмөттөр бар, анан ошол эле убакта 40 000, 50 000 калктын саны 40 000, 50 000 адамы бар, айлык өкмөттөр дагы бар да. Мындай баланс деген каралган эмес да. Ошол эле убакта анан ал биздеги система менен ошол Япониядагы системанын айырмачылыгын түшүндүрүп кетсеңиз да, мисалы үчүн аналитика деген нерсе бизде Кыргызстанда жок да. Мына өзүбүз эле пандемияда көрдүк. Мисалы үчүн элдерди маска таккыла деп туруп, мисалы үчүн троллейбустарда адамдар жык жүрөт да, анан эмне үчүн алар жык жүрөт, маска таккан жок, ушуга эч ким анализ жүргүзбөйт да. Мамлекеттик бийлик же жергиликтүү бийлик жөн эле ошол жергиликтүү бийликтин башчысы же органдардын жетекчилери барып туруп эле элдерди кагып силкип, урушуп, мындай бир байманаттык система менен жүрөбүз да. Мындай аны биз өзүбүз дагы байкабайбыз да. Ушу сиз Японияга барып азыр билим алып келдиңиз, өзүңүздүн изилдөө ишиңизди жаздыңыз, азыр мына Ош шаарында иштеп атасыз. Кандай өзгөрүүлөрдү бул жака сунуштайт элеңиз же сунушуңузду мындай уккан адам жокпу? Ушул жагынан дагы ушул айлык өкмөттөр, анан аналитика боюнча айтып кетсеңиз. Бизде айлык өкмөттөр, конечно, сурет айтасыз, например, эме бар эле, Найман айлык өкмөтүндө 2,5 миң калкы, 2400 калкы бар да. Ошол эле учурда шаркта 45 миң калкы бар. Бирок анда эле мамлекет, мен ойлойм, мыйзамдарда бир аз караган, калкыңа жараша ички кызматкерлердин санынчы. Анан депутаттардын санын деле ошентип карашкан. Бир аз болсо да аналитика бар бизде деле кичине. Бирок Япониядагы азыркы сиз айткан калктын мамлекеттик бийлик айткан сөзү, калктын аткаруусу деңгээли бизде төмөн болушу мүмкүн. Бир топ эле төмөн да, мүмкүн эмес, даже төмөн. Мамлекет, например, маска таккыла деп аракет кылып атат, бир топ эле ошол элдер оорубасын, жакшы болсун депчи. Анан ошону салыштырганда Япондон өкмөт чыгып маска тагасыңар деди. Ал жерде баардык маска тагат да. Эгер такпасаң, жөнөкөй киши эмне такпадың дейт. Метрого чыкканда. Себеби ал сиз такпасаңыз, например, метрого чыгып мен такпасам, ал башкаларга жукканга мен себепчилмин да. Санжар, музыку выключите, пожалуйста. Ошого булар, например, Японияда мындай эме бар эле. Саат 5-те музыка чыгат эле, анан саат 12-де обедте музыка чыгат эле да. Кыска эмеде. Себеби ал жерде жанагындай чоң эмелер бар эле. Мындай микрофондор. Бул ошону текшерип турганбыз деп айтып коюшту. Анан кечки саат 5-те музыка чыккандан кийин баардыгы жаш балдар жок да, үйүнө кирип кетет. Тып-тынч. Анан жүргөн эле баягы эле же Бангладеш болсо биз чыгып калсак бизди көргөсүңөр. Башка японец жок көчөдө. Кечкиден кийин паркта да жок, эч ким, жаш балдар жок. 5-те дырың-дырың деп музыка чыгып кирип кетет да. Бул деген элдерди ошентип кичинекейинен тарбиялап жеткирип коюшкан да. Ошо мамлекеттик кызматы болсо, мамлекет айткан сөзүн булар аткарышат милдеттүү түрдө. Бул ошону туура деп эсептешет да. Себеби мамлекет ар бир нерсени чечерден алдын, же болбосо жаңы мыйзам кабыл алуудан алдын жана ошону изилдөө борборуна жиберишет. Азыр мына илимдер академиясы бизде бар. Ошол сыяктуу алардын академия ошону изилдеп чыгышат. Мындай айтканда, биз бир теманы алып изилдеп, жана опросник жүргүзүп, анкета жүргүзүп, ошол чындап эле бизге керекпи дегендейчи. Элдин көзүн угуп, анан кийин ошол этап менен ошол жанагы мыйзам кабыл алынат. Буга бир пример, мына биз сабакта бир көрдүк эле талкуулап.
Нагоя деген шаарда Toyota компания чыккан шаарда бир чоң деңиздин боюда мындай круглый жер болот да, суу болот. Деңиздин чети мындай эми булуң сыяктуу жер болот да. Ошол булуңга булар Нагоя аябай бай шаар болгон үчүн булуңдун үстүнөн өтө турган бир чоң жол сыяктуу здание салабыз дейт жана жергечи. Деп анан изилде баардыгы макул, жергиликтүү бийлик макул салабыз дегенде, анан мына эме изилдөө борборунан как раз мына экологиядан заключение келет. Бунун үстүнөн мындай куштар жыл сайын өтөт экен дейт. Баягы куштун баягы көчүү жолу бар го, көч жолу. Ошол жол ушунун үстүнөн өтөт экен. Эгер силер ушуну кылсаңар, ушуну курсаңар, ошол жол бузулат деп жана заключение берген экен, ошол жерге ошол салынбай калган да. Мына изилдөө кайсылар жака эл. А бизде азыр эми туура эми көчөдө угушпай атат, маска так десең тагышпайт өз биримден. Бул үчүн конечно жанагы тарбиясы жок баланы, үйдө тарбиясы начар болсо, барып мугалим айтканын кылбайт дегендей эле да. Тиги тарбиясы жакшы болсо, отур десе отурат, тур десе турат. Бир эмени кылат да, аракет кылат. Ошол сыяктуу эле биз аны мамлекет кичинекей садиктен же болбосо мектептен акырындап ошол билим берүүгө дагы бир аз басым кылса, көп нерсе мамлекеттик жанагындай көйгөйлөр жеңилирээк чечилет да. Чоң рахмат. Нургазы байке, сиз дагы суроо берем дейсизби? Колуңуз көтөрүлгөн боюнча турат. Мен мына суроону кичине тактап коеюн. Менин суроом тактоо киргизсем, ушул жергиликтүү бийликтин мындай аналитика жүргүзүүсү кандай дедим да. Мисалы үчүн бизде аналитика жүргүзбөй эле бир ишти жасай беришет да. Албай элге басым жасап, элдин баягы алардын шартын же башкасын биз эске албай туруп эле өзүбүздүкүн жанагындай неме кыла беребиз да, басым кыла беребиз. Ошол жагын айттым да. Ар бир кайсыл шаардык мекеме ишкана болбосун же жергиликтүү бийлик болбосун, ушу аналитика жагынан бизде аксайт да. Ошол боюнча кандай сунуштарыңыз бар дедим. Мен бышыктап кетсем болобу, Нургазы байке? Болот. Нургазы аке, мисалы сиз мондай деп түшүндүрүп атасыз да. Мисалы бир мэрияга жолдор кирет да. Шаардын ичиндеги жолдор, тротуарлар кирет. Ошонун ичинде мисалы бир жердин тротуарын жыл сайын эле брусчатканы баса берет, жыл сайын эле кайра жылдын аягында бузула берет. Анан кийин кайра эле кийинки жыл ошол жерге акча кетирип, кайра эле дагы деле брусчатка кыла берет. Анын туруктуулугун эч ким аналитика кылып, анализ жүргүзбөйт. Эмне себептен бузулуп атат? Может, башкачараак материалды колдонсок, ошол жер бир 10-15 жылга бузулбай туруп береби деген мааниде суроо берип атасызбы? Ошого окшош да. Мисалы үчүн бизде троллейбустар каттайт, анан кийин алар мисалы үчүн 20 мүнөттө же 15 мүнөттө келет да, анан ичине адам толуп калат. Анан жергиликтүү бийлик чыгат дагы ичине аздан чыккыла, мына дистанцияны сактагыла дейт. Неге андай толуп калып атканын анализдебейт да. Өзүнүн троллейбусу өзү 20 мүнөттө келип атканы менен иши жок, анан элге күнөөнү кое берет да. Мен ошол жагын айтам. Аларды мисалы үчүн 5 мүнөттөн же 3 мүнөттөн жүргүзүп койсун, ошол дистанцияны сактаган адамдар чыгат. Ошол эле аз эле адам. Ушул сыяктуу. Проблеманын келип чыгышын изилдебей туруп эле элге күнөөнү кое берет деп айтып атасызбы. Жакшы суроо. Мисалы алсам, биздин метродо саат 6-дан баштап 9-га чейин part time иштешет да. Киши көп. Анан 9-дан кийин жана бир эле киши түшүп калат да. Себеби эртең менен 6-дан саат 9-га чейин адам ушунчалык көп болгондуктан, full time иштешет да. Көп болгондуктан жана part time иштегендер ошо 3 саат эле иштешет эртең мененчи. Бар полный став келет да. Ошол жерге. Ошол келип жанагы эми кээде прикол деп чыгарып жүрбөйбү, адамдарды батпай калып түрткөнчү. Фактически ал нерсе болот. Ошону түртүп жана эшик жабылбай калса, ошону түртүп эшикке жапкан ставтар кирет. Ошолор 3 саат эле иштейт эртең мененчи. Анан метронун убактысы эртең менен тезирээк болот. 2 мүнөт сайын келип турат. Бул деген сиз айткандай, ошону анализдеп, адамдын потоктунчу кайсыл күндөрү ошол поток көп болот. Анан кайсыл жерлерде ошондой тыгындар көп болуп атат. Ошого жараша булар поезддин убактысын, анан иштеген стафтардын, ошол жердеги метродо иштеген кызматкерлердин санын дагы көбөйтүшөт ошол убакытта. Туура бизде көп нерсени ойлонбой эле ишти баштап коет, башка нерсени эске албайт. Например,
ошто деле бир топ эле сетка көрүп жүрөбүз. Пешеходный переход бар. Чызылган, туура, чызылган. Бирок бунун башыга өткөндө могул жерде арык турат да, анын кантип нар жагы өтүш үчүн мындай ойлонуп каласың. Планы жок. Мына арыктын үстүндө тегиздеп, мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар, коляска менен жүргөндөр бар, пример да. Ал пешеходдон чуркап өтүп, наракка арыкка түшүп кетиш керек да сразычы. Же болбосо ошо пешеходдун ортосунан өткөндө столба турат. Ооба. Анан кээ бирки жерге өтсөң тепкич турат. Мындай бирдеме эчтекеси жок да, мындай көңүлгө лишь бы жанагы сызык болсо болду дегендей. Түшүнүктүү. Ал деген кандай десем, города планирование болуп атканда или ошол жерде кандай коесуң, благоустройство жителей да, ошондой мааниде. Ошол нерсе каралбай калган негизинен. Мисалы, мүмкүнчүлүгү чектелген инвалид адамдар, тургундардын мүмкүн эмеси, кандай десем, правасы, укуктары тебеленип калып атат да. Мүмкүнчүлүктөрүн азайтып коюшат. Мүмкүнчүлүктөрүн азайтып коюшат. Анан элементарно, например, светофор бизде мисалы Бишкек шаарында аябай чоң, дистанциясы чоң пешеходдор бар. Ошол жерде даже элементарный светофорлор, акыркы модельдеги светофорлор коюлган, бирок секундасы аз коюлуп калган да. Кемпир чалдар бар, улгайган адамдар бар, алар акырын басат, салыштырмалуу жаштарга карагандачы. Алар 30 секундтун же 17 секундтун ичинде наркы өзгө өтө албай калышат да. Ошондой укук бузуу, кандай десем, чектөөлөр болуп калган. Аны көбүнчө, мне кажется, более ошол нерсеге караган адамдар менен талкуулап, кат түрүндө дагы, каттар KG-ге дагы жазса, менимче карап беришет. Ошондой бизде элдер өздөрү талапты да канча койбойт да негизи. Анан эмени көрүп калдык. Фукусимада жанагы эме болуп, цунами болуп, эки эмени айылды басып калыптыр. Ошол жерден бир сабакты алдык эле. Total Quality Management депчи. Анан ошону колдонуп иштеген айыл өкмөт, айтканда, анан ошону колдонбой башаламан иштеген айыл өкмөт экөөнүн өнүккөнүн көрдүк да. Бизге практика сыяктуу алып барып көрсөттү. Жанагы айткандай пландаштырып иштелген, алдын ала изилдеп, иштеп, жанагыны көрсөтүп, булар даже мына шаарды план кылып атканда профессорлор чакырат, атайын. Special planning деп жанагы сабактар бар эле. Шантип пландаштырыш керек. Кайсыларды эске алыш керек. Ошо атайын профессорлор чакырып, анан ошол жердеги аткара турган инженерлер менен чогуу проект жасашат да. Анан ошо талкуу кылат, билдеме салып аткандачы. Бул ошол изилденип, ошол жерге канчалык ошол мына мост куруп койсо, ошол мостко канча киши өтөт поток. Ошол канча даражада ошол шаарга керектүү. Азыр бизде деле мына Араванскийге надземный же болсо подземный бирдеме кылыш керек да. Адам поток көп. Ошол сыяктуу ошону изилденип чыгып, анан ошол шаардын баштапкы пландарын кириши башташат да. Биз ошол эки айыл өкмөттөн цунамиден кийинкини көрдүк. Бирөөсүндө жумуш бүтө элек, бирок бирөөсүндө бүтүп калган да уже. Андай условияларын аябай жакшы кылып. Эми туура, аябай мындай анализ бизде почти жок койбойсо, бирок япондор өтө тыкыр эсептешет. Бир неме жасаган болсо, ал сөзсүз 5 жыл 10 жыл бузулбай иштеш керек да. Анда урматтуу катышуучулар, бизде уже убакыт соңуна келип жатат. Анда мен акыркы, азырынча эч кимде суроо жок. Мен өзүм акыркы суроомду берип кетсем. Урматтуу Мирлан Ильязович, чоң рахмат сизге. Аябай кызыктуу талкуу, аябай кызыктуу презентация кылып бердиңиз. Сизге окшогон билимдүү, тажрыйбасы кенен кадрлар бизде көбөйүшүн албетте биз дайыма каалайбыз. Азыркы Кыргызстандын экономикалык абалы оор деп азыр жөнөкөй мектепте окуп жүргөн бала деле аябай түшүнүп атат. Карызы көп, анан даяр эмес деп айтылып, жарыя болуп жүрөт. Аябай соц тармактарда активдүү талкууга алынууда. Ушул ситуацияга кандай чыгуу боюнча бир өзүңүздүн көз карашыңыз же болбосо ой пикириңиз кандай?
аябай орчундуу маселени баштап койдуңуз. Кыскача эле жооп берип койсоңуз болот. Өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Көз карашым боюнча туура аябай оор ситуация. Себеби жана мисал алсак, үй бүлө бул ячейка общества дейт да. Мамлекеттик неменин бир бөлүгү да. Үй бүлөдө деле балдар көп болуп, атасынын жөнтөгүнөн бардыгы эле келип акча ала берсе, бир күн келет атасы жөнтөгүнүн акчасын таппай калат да. Анан атасы пландаган иштер бүтпөй калат. Мен ушундай иш пландадым эле дейт да, анан карыз алган болсо, ошо карызын бере албай калат да. Бизде деле кудду ошондой ситуацияда турабыз азыр. Буга чейин жанагы толук изилденбей, же болбосо кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн алынган акчаларды кайтарыш керек да. Ошону кайтара албай, азыр бардык акчабыз дефицит болуп, анан пандемия болуп да, анан көптөгөн ишкерлер налогдор түшпөй калды да. Мундан чыгыш үчүн акча керек, бирок акчаны табыш жолдору бар да. Ошол көйгөй жарат да. Мамлекет деле азыр деле бардык ошо элдер жардам берсин деп эле кайра шот ачканга аракет кылып атат экен. Азыркы абалды жана жаңылыктардан көрдүк. Кимдир бирөөнүн кемчиликтери менен же болбосо бирөөлөрдүн кызыкчылыктары менен кеткен акчаны кайра элге төлөп атат да. Ошондон жардам сурап атат. Силер кайра жардам бергиле дегенсипчи. Мажбур ситуациядан чыгышыбыз керек да, мамлекет. Анан же болбосо эгерде катуу иштесе, ошол кимдер ошол акчаны иштеткенин тактап, конечно, кээ бирөө налогдон качкандар көп. Бизде деле, например, мына өткөндө да азаттыктан жакшы маселе көтөрдү, например, көп кабаттуу үй салган үйлөрдүн сатып алган налогдорун такташ керек да. Ал налог деле көп акча өзүчү. Анан кыска мөөнөттө башка мамлекеттерде, Европада болсун айтышат да, кыска мөөнөттө байыган кишини ал ишенишпейт да. Кыска мөөнөттө кантип байыйсың депчи. Алардын байлыгы атадан балага калышып, мына завод ачышып, анан көбөйүп байыган да. Анан ошон үчүн төлөнбөгөн налогдорду жөнөкөй эле да бул нерсе. Мына көп кабаттуу үй аябай бизде көп салынып атат. Ошонун фирмалардын, ошол жанагы Идрис Исаков деле аябай маселе жакшы көтөрдү эле, ошол калып кетти да кийин кайрачы. Ар бир фирманын, не только бир эле, например, Ошто болгон бир окуянын эмес, ар бир салган фирманын налогун төлөш керек. Ал мындай айтканда биз социалдык мамлекетпиз да. Социалдык мамлекет деген мааниси ошол көп акча тапкандардын эсебинен мүмкүнчүлүгү азыраактар жашайт да. Ал көп акчаны тапкан киши көп налог төлөйт. Анын безопасностун мамлекет камсыз кылыш керек. Социалдык мамлекеттерде ошондой налог, ошон үчүн Америка, Японияда деле жана налог көбөйүп кетет атпайбы? Канча көп тапсаң, ошончо пайыз көп төлөйсүң. Бул, например, бизде 20% эле тура берет, алар 45% чейин көтөрүлөт да. Анан аз акча тапкандар налог төлөбөй атат да. Бул деген ошол эле соцстраховкасы деле ошондой. Страховкага көп акча тапсаң көп төлөйсүң, аз акча тапсаң аз төлөйсүң. Бул деген ошол ортоңку слойду кармаганга аракет кылат да. Ошондо биздин бая деген киши ал башкалардын акысыны жегендей болгондой мааниде келгенде, башкалардын акысын төлөш керек болот да, ол бай болгон үчүн. Социалдык мамлекеттечи. Башкалардын мүмкүнчүлүгүн булар колдонуп атат дегенди бир чечимге чыгарышып атат да. Ошон үчүн социалдык мамлекет деп айтылып атабыз, канча. Ошондо налогду туура биз алып барсак, элге түшүндүрүп, эгерде биз сразу эле мына налог төлөйсүң десек, эл кайра дүрмөлөп чыгат да, себеби түшүнбөйт. Кээ бир моменттердичи. Ошон үчүн баягы төлөнбөгөн нерселерди толук төлөтсөк, бул ситуациядан деле толук чыгабыз деп ойлойм. Анан, конечно, баягы бир эки адамдын кызыкчылыгы деп митинг жасап, башка нерсе кылган деле туура эмес болуп калат да. Чоң рахмат. Ким? Башка билбейм кандай кылабыз. Азыр бизге ыраазычылык билдирип атышат. Марат Акматов унчукпай сиздерди угуп отурдум дейт. Сиздерди угуп отурдум. Уюштуруучуларга жана Мирлан Байкеге чоң рахмат, ийгилик, рахмат, жакшы сабак болду. Кийинки сабак качан болот? Эгерде дагы кызыктуу темалар болсо, Ош группасынан күтөбүз сунуштарды. Ушуну уюштуруп берген Ош бүтүрүүчүлөр тобунун төрайымы Назира
эжеге чоң рахмат, жана Нургазы Каримовго дагы чоң рахмат. Анда жыйынтыктасак, азыр камераңызда, Мирлан мырза, сиз демонстрация экранын токтотуп койсоңуз, баарыңыздар камераны күйгүзсөңүздөр, общий сүрөт кылсак. Доктор Майер аябай шашылыш иши бар болчу, ошон үчүн эртерээк чыгып кетти бүгүн. Негизинен жыйынтыктоочу сөз япондордун эмеси барго, кыйын художник, жана фильмде, анимациялык фильмдер таткан Миядзаки деген. Ошонун бир фильми бар, Ветер крепчает деген. Ошону барыңыздарга сунуш кылам, анткени ал жерде айтат да, Япониянын эң башкы өнүгүп бараткан мезгилде, азыркы Кыргызстандын өнүгүп аткан ушундай бир социалдык проблемалары көп, кембагал болуп турган учурун чагылдырылган. Ошондо көрүп, анда биздин Кыргызстанда деле келечекте үмүт бар, өнүксөк болот деп ойлогом. Сизге чоң рахмат бүгүнкү тренингди уюштуруп бергениңизге жана презентация кылып бергениңизге. Мирлан Ильязович, азыр мен сиздерди общий сүрөт кылайын фото отчетко. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так. Чоң рахмат катышып